улуттук тарыхый музейибизди дагы түздөдү. Бул иш, мен ойлойм, Кыргызстан үчүн эң жакшы. Эми балдарыбыз, ата-энелер менен чогуу, Кудай буйрса ал жакка барып, Кыргыз Республикасынын мындайча айтканда тарыхын изилдеп, келечек жөнүндө ойлонсо жакшы болот эле деп мен эсептейм. Тилекке каршы тарых музейи абдан оңдолушу, абдан чыр менен коштолду. Себеби дегенде ал жерге келген миллиондогон акча мындай максатсыз коротулганы айгине болду. Бул жерде биздин өлкөнүн бюджетинен кеткен жок деп эле мындай оңду солду чача берген болбойт. Мисалы ошол чынында азыр убактым тардыгына байланыштуу азыр барып көрө элекмин. Бирок көрсөм абдан кызык болмок эле. Эң атактуу экспонаттардын бири жанагы эки жыгач ат. Экөө 14төн 28 миң еврого алынган. Тирүү күлүктөр дагы мына ушунчага барышы күмөн. Жыгач жөнөкөй экспонаттар ошончо турат. Анан тарых музейи боюнча биздин кесиптешибиз Улан Эгизбаев иликтөөлөрдү чыгарып, ташка тамга баскандай, кайсыл жерде кандай экспонат же эмерек кымбат алынганын көрсөтүп берген. Анан ошонун негизинде мына Темирландын ишенген байкеси Сапар Исаков соттолуп 250 миллион сомдук айыпка жыгылган. Жаңылбасам 18 жылга кесилген. Тилекке каршы мындай дагы көрүнүштөр бар. Ушу биз бирдеке жасасак эле, бирдеке оңдойлу десек эле, коррупцияны аралаштырып атып, баягы Кыргызда жаңы бир нерсе баштагандан да коркуп калдык. Тиги нарында ГЭС курабыз дедик элек, ал жерде дагы баш аягы эчтеке болбой атып, орустарга 37 миллион доллар карыз болуп калды. Мына ушу сыяктуу көп нерселер бар да. Демек, мындай азыр таза адамдар бийликке келип, бир таза, бир жакшы барактан баштабаса болбой калды. Анан мурда ошондой кылгылыкты кылып коюп, соттолгондор кайра келип оңдойбуз деп атса кичине ишеним болбойт. Темирлан мырза, сизде жооп бар болуш керек. Чоң рахмат. Сиз билгендиктен Сапар Исаков музей үчүн түрмөдө отурган эмес. Сапар Исаков сизден биринчи Райымбек Матраимовду кызматтан алып, Райымбек Матраимовду куугундукка алган үчүн, мамлекеттик таможнядан 10 эсе өстүргөн үчүн таможенный выплаталарды, ошон үчүн камалган. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз бүгүн мына жакта отуруп, Германиянын чоң компаниясын коррупция кылды деп айтып атасыздар да. Коррупция кылды деп айтып атасыз. Анткени Кыргызстандын Сапар Исаков реализация проекти кылдыбы? Сиз мына сиз Евгения Строкова, Аида Касмалиевалардай болуп, элди алдаңыз келип атат. Андай болбойт. Сапар Исаков премьер-министр катары сатып алып барып алып. Мисалы бердимке, мына мен сатып алдым, мына мен баланча сом деп төлөп бербейт. Элди алдаса болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, бул кандай болуп атат? Элестеткиле. Эски бердемкезелер турат да. Барып чет өлкөдөн сүйлөшүп келип, акчаны алып келип кредитке эмес. Мен баса белгилеп кетейин. Мисалы, кээ партиянын лидерлери кечирип койгула 30 жылдан бери жүрүп туалетте салып койгон жок. Рахмат. Мен жооп берип коеюн. Сапар Исаков Райымды кызматтан алды дейт. Райымды кызматка өстүргөн ошол Атамбаев болгон. Жана Атамбаев бийликке келгенде анын байлыгы канчалык өскөнүн жана таасири канчалык өскөнүн, канчалык таасир эткенин президенттерге биз абдан жакшы билебиз. Кийин меники эмес, мен аны тааныбайм дегендей түртө качуу бул мындай түртө катса эле чындык болуп калбайт. Экинчиден, Сапар Исаковдун ошол музей маселеси боюнча 250 миллион сомдук доого жыгылганы анык. Анан муну баягы жок деп эле жокко чыгаруу таптакыр болбой турган нерсе.